Allah Taala Ahzab surasının 56. ayetinde İnnallaha ve malaikatahu yusalluna alen nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima deb buyuruldu. Ayetin manisinde Allah Taala jana perişteler Peygamberga salam salavat aytat. O momundar, o musulmanдар, o iman keltirgендер, Peygamberga salam salavat aytkıla деп айтты. İmam Bukhari Allah Taala'nın Peygamberga болгон салаваты периштелердин алдында Peygamberga мактоо dedi. Ал эми периштелердин Peygamberga салаваты Peygamber üçün dua dedi. Abdullah ibn Abu Talha Allah Taala kişiden razı olsun. Özünün atasından kabarlagan bir hadiste mындай deydi. Bir jolu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam sahabaların janına mаңдайы жарыла сүйүнүп өтө кубанычтуу келди. Сахабалар сурады: "О Аллахтын элчиси, сизди эмне мынчалык кубантты?" деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Мага Жабраил алейхиссалам келип, "О Мухаммад, эгерде сенин үммөтүңдөн бирөө сага бир жолу салам айтса, мен ага 10 жолу салам айтамын" деди. "Эгер сенин үммөтүңдөн бирөө сага бир жолу салават айтса, мен ага 10 жолу салават айтамын" деди. Урматтуу мусулман бир туугандарым, Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламга кайсы жерде болбойлу, кайсы убакта болбойлу салам жана салават жолдоону унутпайлы. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde belgilegендей, менин атым аталганда мага салават жолдоо болгон адам эң сараң адам деп айтат. Андыктан Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemдин атын укканда дайым салават жолдоп жүргөндөрдөн бололу. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge eskертүү иретинде мындай деп айткан: "Өзүңөрдүн үйүңөрдү кабырстанга айландырып албагыла. Менин кабырымды шан шөкөт өткөрүүчү жайга айландырбагыла. Кайсыл жерде болсоңор дагы мага салават айткыла, силердин салаватыңар мага жетип турат" деп айткан. Саллаллаху алейхи ва саллям. Убай ибн Кааб радиаллаху анху bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in астына келип: "О Аллахтын элчиси, мен сизге көп салават айткым келет. Канча салават айтайын?" dedi Peygamberimiz. "Каалашыңча салават айт" dedi. Анда günümdün 4'ten 1 bölüğünü salavat aytayım mı dediler Peygamberimiz. Жақшы болот dedi. Убай ибн Кааб андай болгон болсо 3'ten 1'in salavat айтсам кандай дейсиз dediler. Жақшы болот. Андан да көбүрөөк айтсаң жакшыраак болот dedi. Убай ибн Кааб: "Я Расулаллах, анда күндүн 3'ten 2 bölüğünü сизге салават айтсам кандай болот dediler. Жақшы болот. Андан көйсөң, андан да жакшыраак болот" dedi. "Ya Расулаллах, андай болгон болсо, күндүн жарымын сизге салават айтып өткөзөйүн" dediler Пайгамбарыбыз. "Жакшы болот, көбүрөөк айтсаң андан да жакшы болот" dedi. Убай ибн Кааб: "Ya Расулаллах, андай болсо, мен күнүмдү баарыны сизге салават айтуу менен өткөзгүм келет" dediler. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эгерде андай кылган болсоң, тукшаф хаммук, андай ола турган болгон болсоң, сенин проблемаларыңдын, сенин мүшкүлдөрүңдүн баары чечилет. Сенин жүрөгүңдү өйгөн, акылыңды өйгөн нерселердин баары чечилет. Ва тугфарзамбук, сенин күнөөлөрүң кечирилет" деп айтты. Эгерде дүйнөдө бактылуу жашагыңыз келсе, бейпил, тынчтык, жыргап жашагыңыз келсе, Пайгамбарга салават айтыңыз. Күнөөңүз кечирилишин кааласаңыз, Пайгамбарга салават айтың. Алла Таала баарыбызды Пайгамбарды чын жүрөктөн сүйүүчүлөрдөн, Пайгамбарга көп салават айтуучулардан кылган болсун.